Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын мурунку төрагасынын башка бир мамлекеттик органдын жетекчисинен ири көлөмдө акча каражатын мыйзамсыз алган фактысы катталды. Сотко чейинки териштүүнүн алкагында 2020 жылдын октябрь айындагы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине шайлоонун алдында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик комитетинин мурунку төрагасы кайсы бир саясий партияны финансылык жактан колдоо керек деген жүйө менен мамлекеттик органдардын биринин жетекчисинен ири өлчөмдөгү акча каражаттарын берүүгө мажбур кылган. 2020 жылдын 10 декабрында Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексинин 98-беренесине ылайык ал Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда сотко чейинки териштүүнүн алкагында мурунку төрага тарабынан жана жеке жана мамлекеттик органдардан акча алган башка фактыларды аныктоо боюнча тиешелүү иш-чаралар уланып жатат.